Менин угармандарымдын 90% таарыныч боюнча кайрылышат. Мындай байкап көрсөм, биз таарыныч менен жашаган сыяктуубуз да. Биз таарынбаган киши жок да. Тегерегибизде канча адам курс алса, ошонун баардыгына эле таарынат экенбиз. Ата энебизге, бир тууганыбызга, кошуна кулуңдорго, сотрудниктерибизге, күйөөгө, аялга, балдарына, мамлекетибизге, андан жада калса Кудайга чейин таарынат экенбиз. Бирок бул таарыныч сиздин ден соолугуңузга канчалык зыян келерин сиз билесизби? Мисалы үчүн Чернобыльда радиация болгондон баштап ал жакта эч ким жашай албайт да. Себеби аякта уландырат адамды, ал өтө жаман ооруларга алып келет дейт да. Ошол сыяктуу эле таарынган адам өзүн өзү уландырганга эле барабар да. Сиз өзүңүздүн эле мындай жеке оюңуз, чечимиңиз менен эле ошо Чернобыльга барып жашап калгандайсыз да. Ошондуктан бул таарыныч менен жашоо сизге канчалык зыян экенин биле турган болсоңуз, сиз анда башкача чечим чыгармаксыз да. Эгерде сизде дагы ушундай таарынган, көйгөй маселелер болуп калса, анда бизге кайрылсаңыздар, бизде атайын таарынычты кетире турган ыкмалар бар да. Ошо ыкмалар менен иштеп сиздерге жардам бергенге биз даярбыз.